Жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору аркылуу Нокен районунун Эргеш-Алиев айланмагында логистикалык борбордун курулуш иши кызуу жүрүүдө. Учурда имараттын сырткы бөлүгү салынып бүттү. Алдыда ички жабдыктар орнотулуп, дыйкандар үчүн шарт түзүлөт. Муну долбоор аркылуу Мээрим Береке айыл чарба кооперативинин мүчөлөрү демилгелеп ишке ашырып жатышат. Кымбаттасын деп 3 күн коюп койсом чирип калыптыр деп ыйлашат. Капустаны эми КамАЗ менен төккөндөрү болду. Ошондой биз көрүп жүрөбүз да, ушу женсовет болуп иштейт, ушу мен азыр деле иштейм. Ошентип жүрүп элдин эң эле көйгөйү ушу жемиштер болуп калды. Эми бул адамга эң керектүү жемиш да бу жерде. Анан жемиштерди сактоону ойлонуп калдык. Анан 20-жылы ойлонуп отуруп, биз ушу немени тандадык. Министрлер кабинетинин колдоосу менен мынау дүйнө жүзүндөгү банктын каржылоосу менен жергиликтүү коомчулуктун колдоосу менен ушу даражага келип атабыз. Айыл чарба продукциясын сактап берүүгө ыңгайлуу болуп салынып жаткан жайдын азыркы абалынан долбоор аркылуу окутуудан өткөн Ош жана Баткен облусунун тургундары келип таанышып чыгышты. Алар дагы өздөрү үчүн ишкердик баштоосуна тажрыйба алмашышты. Ушулардын ийгиликтери жөнүндө таанышкан атайын тажрыйба алмашууга келдик. Мына бүгүн 2 күндүк сапарда Жалал Абад областынын Нокен, Базар Коргон, Сузак райондорунда ушу экономикалык объектилерди көрүп өтөбүз, социалдык объектилерди көрүп өтөбүз, көрүп ийгиликтери менен тааныштырабыз. Бир топ жакшы жумуштар жасалыптыр. Өзгөчө азыркы ушул президентибиз тарабынан колдоого алынып аткан программаларга шайкеш келген жеке ишкерликти колдоо багытында дүйнөлүк эле глобалдык маселе болгон климатка ыңгайлыктар түзүш боюнча, климатты жакшыртуу боюнча маселелерди камтыган проекттер камтылган экен. Ошолор иш алып барылаптыр. Жакшы долбоорлор бар экен. Белгилей кетсек, өкмөт атайын логистикалык борборлорду түзүү боюнча токтом кабыл алды. Негизги максат аймактык соода логистикалык борборлорду түзүү жана өнүктүрүү жолу менен айылдык товар өндүрүүчүлөргө продукцияларды сатууда жагымдуу шарттарды түзүү болуп эсептелет. Айыл өкмөтү, айылдык кеңештер колдоп, мынакей бүгүнкү күндө ушул жерден 60 соток жер тилкеси ажыратып берилди. Бирок аталган жер тилкеси курулуп жаткан имарат бул муниципалдык менчик болуп саналат. Эртеге бул курулуш аягына чыккандан кийин конкурстук негизде биз пайдаланууга берүүнү колго алганбыз. Ошондой эле Нокен районунун Арал айылында дагы кыз келиндерди иш менен камсыз кылган тигүү цехи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан колдоого алынган жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору аркылуу иш жүргүзүп келет. Арал өнөр кенчи деп аталган ишканада 60тан ашуун тигүүчү машинелер долбоор аркылуу келип түшкөн. Ошондой эле бул имарат толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп берилген. Учурда иш ыргагы кызуу жүрүп жатат. Бул жердеги жүргүзүлүп жаткан иштер менен Ош жана Баткен облусунан келген өкүлдөр таанышып чыгышты. Машинелердин арасында топчу тиге турган машинелер, кнопочный топчулары бар, жанагыдай түрдүү ошол тигүү цехине керектүү болгон жабдуулардын баары алынган. Ошо жалпысынан 6,5 миллиондон ашык каржылоо кеткен. Анын ичинен 380 миңдей ремонт болгон ошол акчага. Ал эми бул болсо Дооронбек Садырбаев айыл аймагындагы 5 чыгач айылында жайгашкан фельдшердик акушердик пункту. Бул кароосуз калып эскирген имарат жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоору менен капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Тажрыйба алмашуу үчүн келген топ бул имараттан дагы абалын көрүп чыгышты. Долбоор менен медициналык ички жабдуулар дагы орнотулган. 2 миллион 160 миңге ушул бүгүнкү күндө ушул нерсе бүттү. 18 миң долларга ичиндеги аппарат, УЗИ аппараттар, лаборатория аппараттары ошолор алып келип коюлду. Элдин биздин 5 чач айылынын кожолугу 112 кожолук бар. Калктын аярлуу топторунун мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу аркылуу алардын жашоо шарттарын жакшыртууну максат кылган долбоор аймактарда өз жемиштерин бере баштады. Буйруса эми тажрыйба алмашып келген Ош жана Баткен облустарынын тургундары дагы өз аймактарында ушул сыяктуу ишкердикти баштоого багыт алышат. Экономикалык объектилер менен таанышып, өздөрүнө көптөгөн идеяларды ала алышты. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Нокен району.